Бюджетті үнемдөөнүн айла амалы, мамлекеттик сатып алуулар чектелет. Айдоочулардын арыз муңу, оң рулдуу унааларды алып келүүгө уруксат берүү талабы күчөдү. Тамагаш коопсуздугун камсыздоого даярдык, жазгы талаа жумуштарына камылга кандай? Ушул жана башка жаңылыктар менен тааныштырып, эфирде күн жүрүш маалымат программасы, студияда Мирлан Маматалиев, саламатсыздарбы? Бишкек суу канал ишканасында коррупциялык схема аныкталды. Бул тууралуу УКМКнын басма сөз кызматы билдирди. Аталган башкармалык Борбор калаанын түштүк аймактарына салынып жаткан көп кабаттуу үйлөргө суу тартууда, канализацияга туташтырууда мыйзамсыз иштерге барган. Тагыраагы 2018-2021 жылдар аралыгында мекеменин жооптуу адамдары 23кө жакын имараттын курулушун жүргүзгөн компаниялар менен тымызын сүйлөшүп, жең ичинен акча жасашкан. Мыйзамсыз иштин кесепетинен казына 311 миллион сомдон ашуун зыянга учураган. Учурда аталган сумманын бир бөлүгү мамлекетке кайтарылды. Тергөө иштери жүрүп жатат. Бишкекте 12 жашар кызын зордуктаган деп 37 жаштагы киши камакка алынды. Бул тууралуу Бишкек шаарынын Свердлов райондук ички иштер бөлүмү кабарлады. Маалыматка ылайык 27 февралда милицияга 12 жашар кыз атасы тарабынан зордукталганы тууралуу маалымат түшкөн. Окуя болгон жерге барган укук коргоо органдарынын кызматкерлери 12 жашар кызды 37 жаштагы атасы мас абалында зордуктаганын аныкташкан. Окуя боюнча 154-берене зордуктоо фактысы менен кылмыш иши козголду. Айыпталуучу камакка алынып, райондук сот аны 2 айга камакка алуу чечимин чыгарган. Азыркы тапта тергөө иштери жүрүүдө. Москванын полициясы Тажикстандын суроо талабы менен Замирбек Досматов аттуу кыргыз жаранын кармады. Кыргызстандын Орусиядагы элчилигинин кызматкерлери ал 23 февралда кармалганын ырастады. Элчилик Досматовго карата козголгон кылмыш иши бурмаланганын, коюлган айып негизсиз экенин тастыктаган документтер даярдалып жатканын билдирди. Маалыматтарда кыргыз жараны чек арадагы жаңжалга байланыштуу кармалганы айтылат. Элчилик тактаган маалыматтарга караганда Тажикстандын кайрылуусунда көрсөтүлгөн окуялар учурунда Досматов Орусияда болгону аныкталган. Учурда анын укугун коргоо аракети жүрүп жатат. Туугандары ал 2017 жылдан бери Кыргызстанга келе электигин билдиришти. Мамлекет башчы Садыр Жапаров Улуттук банкта алтын сатып алууга кезекке тургандар көбөйгөнүн соц түйүндөгү баракчасына жазды. Эске салсак, кечээ президент дүйнөлүк рыноктогу кырдаалга байланыштуу билдирүү жасап, анда акчасы барларды Улуттук банктан алтын сатып алууга чакырган. Кечээ акчасы барларга каражатты алтын менен сактагыла, жүздөгөн жылдар бою алтын өз кунун жоготпойт дедим эле. Бүгүндөн баштап Улуттук банкта алтын сатып алууга кезекке тургандар көбөйдү. Туура кыласыздар, чет өлкөлүк банктарда же үйдө акчаны кагаз түрүндө сактагандан көрө алтын менен сактасаңыздар 100 жылдан кийин дагы күйбөйсүздөр деген Жапаров. Ал Кыргызстанда акчасын чет өлкөлүк банк же үйлөрүндө сактаган жарандар көп экенин да белгилеген. Айыл чарба министрлигинин негизги саясаттарынын бири азык-түлүк коопсуздугун камсыздоо, калктын муктаждыктарын жоюу үчүн быйыл өсүмдүк эгиндеринин 9 түрүн өстүрүүгө басым жасоо болууда. Дүйнөдөгү кырдаалга байланыштуу кечээ өлкө башчы Садыр Жапаров да кыргыз экономикасындагы жагдай тууралуу элге кайрылуу жасаган. Тамак аштарга, күйүүчү майларга болгон баанын өсүшү, валюта рыногундагы кескин өзгөрүүлөр боюнча да токтолгон. Ошондой эле азык-түлүк коопсуздугун камсыз кылуу боюнча министрлер кабинетинин аракеттерин айтып, айыл чарбасындагы абалды түшүндүргөн. Канткенде каатчылыктан камырабай чыгып кете алабыз. Шекер Сатыбалдиеванын материалында. Жайыл районундагы үрөн багытында иш алып барган Райымбек дыйкан чарбасы жыл сайын аймактын элин сапаттуу үрөн менен камсыздап келет. 2007 жылдан бери бул багытта иш алып барган ишкер үрөнчүлүк чарбадан түшкөн кирешеги техникаларын жакшыртып, заман талабына ылайык үрөндү иштетүүчү, тазалоочу атайын техника түрүн сатып алууга жетишиптир. Көбөйткөнүбүз элита биринчи репродукция көбүнчө. Жыл сайын элди үрөн менен камсыз кылабыз. Үрөн тазалоочу техникабыз болсо, бир күндө 40 тоннага чейин үрөн тазалай алабыз. Үрөн сапатына келтирип. Биринчи эле тазаламайбыз, үрөн сапатына келтирип. Иштеткенибиз 1370 гектар. Анын ичинен 680 гектар арендабыз.
Беде, сафлор, буудай жана арпа үрөндөрүн өндүргөн чарба ишин илгерилетүү үчүн Орусия жана Белоруссияга экспортко чыгууну максат кылышууда. Ошондой эле кайракы жерлерди өздөштүрүү тажрыйбасы мол болгондуктан жыл сайын айдоо аянттарын ижарага алып, жердин сапатын жакшыртуу менен алектенишет. Айыл чарба министрлиги да быйылкы планында кайракы жерлерди өздөштүрүү, айдоо аянттарын көбөйтүү жана керектөөчүлөрдү сапаттуу үрөн менен камсыздоо негизги пландардын бири болуп жаткандыктарын билдиришти. Тамак аш коопсуздугун камсыздоо үчүн жаздан тарта аракет көрүп, керектүү делген эгинтигинин 9 түрүн өстүрүүгө, аянтын жогорулатууга басым жасап жатыптыр. Кант кызыкчасынан тарта кылкандуу дан эгиндери, май өсүмдүктөрүнүн аянты кеңейүүдө. 25-26 центнер ураса биз ошону 35 центнерге чейин жеткирүүнү пландап жатабыз. Ошондо биз дагы 1 миллиондон ашык ошо 25-26 жылдары дан өндүрүп, жалпы керектөө 750 миң тонна un керектелет. 1 миллион ичинен үрөнгө керектелет жана башка чыгымдар болгондо ошо колхозду un менен болгон керектөөсүн өздүк продукцияны эсебинен камсыз кылабыз деген оюбуз бар. Ошондой эле май өсүмдүгүн дагы быйылкы жылга бир 25 миң 69 миң гектарга чейин жеткен 2009 жылдары. Ошону 17 миң гектарга чейин төмөндөп кеткен. Быйыл бир 25 миң гектарга чейин жеткирели деп жатабыз. Дүйнөлүк кырдаал бизге өз таасирин тийгизбей койбойт. Бул тууралуу өлкө башчысы да элге кайрылуу жасап, тамак ашка күйүүчү майларга болгон баанын жогорулоосу валюта курсуна тийгизген таасирлери тууралуу түшүндүргөн. Ал эми тамак аш коопсуздугун камсыздоо, каачылыкка каршы туруу үчүн министрлер кабинети камылгасын көрүп жатыптыр. Быйыл бир да талааны бош калтырбай эгин айдоо үчүн иштер жүрүп жатканын ага Удаа айыл чарба тармагына 26 миллиард сом бөлүнгөнүн айткан. Чүй талас ысык көл өрөөндарынын климаты кант кызылчасын өстүрүүгө ыңгайлашкандыктан бул аймактарга жалпысынан 14 миң гектарга кант кызылчасы айдалат. Буудайдын аянтын көбөйтө өргөндөн көрө түшүмдүүлүгүн арттырууну туура көрүп жатышыптыр. Анын аянтын 300 миң гектарга көбөйтүшөт. Керектүү делген алыстардын катарында картошка да бар. Быйыл аны министрлик 1,5-2 миң гектарга көп айдоо планы бар. Мамлекеттик материалдык резервдер фондунда керектүү делген тизимедеги азыктардын 3 айлык запасын камдап коюшкандыктарын айтышты. Эгер базар баалары кескен кымбаттаса, интервенция жасаганга акыбал жетет. Кээ бир учурда өкмөттүн чечими менен биз бааны турукташтыруу үчүн дагы кээде ошо буудай эме чыгарып турабыз, баягы тамак ашты базардагы бааны интервенция кылып турабыз да, эме кылыш үчүн. Себеби дегенде биз буудайды 3 жылга сактайбыз, анын срогу жетер чакта разбронирование кылып туруп, аны un кылып туруп, чыгарып туруп, анан кийин улам срогу келип аткан продукцияларды эме кылып турабыз да. Матрезер фондунун төрагасы да геосаясий кырдаал кандайдыр бир деңгээлде кедергисин тийгизерин айтканы менен бизде тартыштык болот деп чочулоонун кажети жок, тамак аштын жеткиликтүү запасы бар деп ишендирүүдө. Айыл чарба азыктарынын түшүмдүүлүгүн арттыруу үчүн дыйкандарды учурунда минералдык жер семирткич жана күйүүчү майлоочу майлар менен камсыздоо талабы бар. Министрлик өкүлдөрү кошуна Өзбекстандан 30 миң тонна жер семирткич сатып алуу боюнча сүйлөшүү аяктап калгандыгын, 40,5 миң тонна дизелдик отун керектелсе, анын 60% бар экендигин билдирди. Дагы бир маселе, жаздан тарта сууга суу дыйкандарды түйшөлтпөө керек. Ирригациянын абалын жакшыртуу үчүн жакшы эле каражат бөлүнүптүр. Ирригацияга да 1 миллиард 100 миллион сом акча бөлүнүп берилди. 100 миллион былтыркы жылы бөлүнүп берилген. А жылда 162 миллион тегеренде бөлүнүп бериши. Дагы кошумча ошо айтып коюшубуз керек. Жерлерде субаттар тармактар башкармасынын материалдык техникалык базасын чыңдоо боюнча да техникалар сатуу боюнча акча каралат. Маалым болгондой, быйыл айыл чарба тармагын өнүктүрүүгө 26 миллиард сом мамлекеттик бюджеттен бөлүнгөн. Эми анын натыйжалуу иштетүү, элди сапаттуу түшүм, жеткиликтүү тамак аш менен камсыздоо маселеси калды. Шекер Сатыбалдиева, Мээримбек Жусупбек уулу, Нью ТВ. Украина Кыргызстан менен Грузиянын соңку кырдаал боюнча позицияларына байланыштуу Кыргызстандагы жана Грузиядагы элчилерин кеңешүү үчүн чакыртып алды. Бул тууралуу Украинанын президенти Владимир Зеленский 1 марттагы видео кайрылуусунда билдирди. Маалыматка караганда, ал мындай чечимди эки өлкөнүн Украина кризиси боюнча позициясынан улам кабыл алган. Буга чейин расмий Тбилиси Орусияга каршы батыш салган санкцияларды колдобой турганын билдирген. Ал эми Садыр Жапаров Донбасстагы кырдаал боюнча үн катып, Кыргызстан кырдаалды жөнгө салууда Бириккен Улуттар уюмунун Коопсуздук кеңеши тарабынан колдоого алынган жалгыз документ Минск макулдашуусунун сакталышын колдой турганын, тилекке каршы анын аткарылбай калышы азыркы жөнөкөй эмес кырдаалга кептегенин белгилеген. Бүгүн өлкөнүн тышкы иштер министринин орун басары Айбек Молдогазиев Украина Кыргызстандын тышкы иштер министрлигине Кыргызстандагы элчиси Валерий Жавтенканын чакыртылып алынганы тууралуу расмий кабарламагандыгын маалымдады.
Кыргызстан Орусия менен Украинаны натыйжалуу диалог үчүн жаңы форматтарды издөөгө чакырат. Бул тууралуу Тышкы иштер министри Руслан Казакбаев Борбор Азия өлкөлөрүнүн жана Америка Кошмо Штаттарынын Тышкы иштер министрлигинин C5+1 форматында онлайн жолугушуусунда билдирди. Жолугушууда Украинадагы кырдаал талкууланган. Министрликтин маалыматына караганда Казакбаев Кыргызстан Украинадагы кырдаалдын өнүгүшүнө тынчсыздануу менен көз салып жатканын, кыргыз эли орус жана украиндар менен тарыхый достук мамиледе экенин айткан. Тараптар Орусияга каршы санкциялардын башка өлкөлөрдүн экономикасына тийгизген терс таасирин да талкуулашкан. Жогорку кеңештеги Альянс фракциясынын лидери болуп Жанарбек Акаев шайланды. 1 мартта фракция мүчөлөрү анын талапкерлигин бир добуштан колдоду. Мурда Акаев жетектеген эл аралык иштер коргоо, коопсуздук жана миграция боюнча комитетинин төрагасы кызматына Чыңгыз Айдарбековдун талапкерлиги сунушталды. Бул сунуш 2 марттагы жалпы жыйынга чыгарылат. Альянс фракциясынын буга чейинки лидери Алтынбек Сулайманов 24 февралда президенттин Ысык Көл облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү болуп дайындалган. Бүгүндөн тарта мамлекеттик сатып алууларга чектөөлөр киргизилет. Өткөн жылдын 2 декабрында чыккан президенттин чыгымдарды оптимизациялоо жөнүндөгү жарлыгына ылайык бюджеттин каражатын 2022-2023 жылдарга эффективдүү колдонуу, казынаны үнөмдөө зарыл. Финансы министрлигине бул багыт боюнча тийиштүү чаралардын программасын иштеп чыгуу тапшырылган. Дүйнөлүк каачылыктын таасири тышкы карыздын эң чоң суммадагы төлөө мөөнөтү жакындап турат. Бул сыяктуу жагдайларды эске алганда казынадагы каражатты үнөмдөө кыйынчылыктан оңоюраак чыгып кетүүнүн айла амалы болууда. Жарлыктын алкагында кандай тапшырмалар аткарылууга тийиштиги тууралуу кийинки материалда сөз болот. Өткөн жылдын соңку айында жарык көргөн президенттин чыгымдарды оптимизациялоо жөнүндөгү жарлыгы 1 марттан тарта күчүнө кирди. Негизинен документ чыгашаларды оптималдаштыруу, мамлекеттик сатып алууларды чектөөгө багытталган. Бул багытта көрүлө турган чаралардын программасын иштеп чыгуу тапшырмасы финансы министрлигине жүктөлгөн. Анда бюджеттик каражатты быйылкы келерки жылдарга карата эффективдүү колдонуу маселеси камтылган. Мамлекеттик сатып алууларга тиешелүү болгон 2022 жылдын 1 мартынан тартып министрликтер, административдик ведомстволор, жергиликтүү мамлекеттик администрациялар, аткаруу бийлигинин жана органдары, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары бюджеттик каражаттардын эсебинен кызматтык автотранспорттардын сатып алуусуна, административдик имараттарды, кызматтык жайларды капиталдык оңдоосуна тыюу салуу киргизилген. Демек, бүгүндөн тарта административдик имараттарды капиталдык ремонттоого, унааларды жаңыртып, жыл сайын транспорт сатып алууларга бюджеттен каражат бөлүнбөйт. Мындан сырткары мамлекеттик кызматкерлердин чет өлкөлөргө байма-бай барчу иш сапарларына да чектөөлөр каралган. Мамлекеттин каражатын каалагандай калчап, мааниси жок иш сапарлар чектелип, ири суммадагы тендерлер тыйылмакчы. Мунун баары бюджетти үнөмдөөгө багытталат. Дүйнөлүк каачылыктын таасири өлкөдө күн санап күчөп аткан кымбатчылык, ага кошо тышкы карыздын жогорку суммасын төлөөнүн мезгили жакындап турат. Мунун баарын эске алганда мамлекет эң оолу үнөмдөөнү өзүнөн баштоо керек. Буга чейин миллиардтаган каражаттарга тендер жарыялап келген. Өзгөчө кырдаал, жол, транспорт өңдүү бир топ тармактар мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн эми андай чоң суммаларды унута турат. Өзгөчө кырдаал министрлиги жыл сайын миллиард сомдорго мамлекет сатууларды тендерлерди өткөрөт. Жол тармагы боюнча ушундай эле билим берүү система жана саламат сактоо системаларда бул жагынан бүгүнкү күндө барыңар белгилүү болгондой, мисалы бир 100 миллиардка жакын акча ошол унааларга, капиталдык ремонтторго жана башка статьяларга кетет экен. Ошолорду мисалы азыр кыскартса же түйүү салынса, ошондон абдан бир топ эле акча бюджетте калып калат экен. Ишинен да кагазы көп мамлекеттик мекемелердеги кат жазуу, кагаз колдонуу ыкмасынан арылуу мезгили келди. Заманбап технология, программалар аркылуу электрондук ыкмага өтүү зарыл. Жыл сайын мекемени капиталдык ремонттон өткөрүү, унааларды жаңыртууну салтка айлантып планга киргизип алган административдик ишканалар үчүн мындай чектөөлөр бир таранын туура. Бирок оорукана, окуу жай, мектеп, тейлөө кызматтары өңдүү мекемелер жарандар менен иштегендиктен аларды маал менен ремонттоп туруу кажет. Андыктан бул сыяктуу жагдайларды эске алуу менен жарлыктын алкагында иштелип чыгуучу программада кайсы имараттар милдеттүү экендигин так көрсөтүү зарыл. Бюджеттен тышкары каражаттарга жасаса болот ремонт, бирок дагы кайсы жерде ремонт жасаш керек? Ошо служебный помещениялардыбы же баягы мисалы биздин жарандар барган эмелер, мындай организациялар бар да, уюмдарчы, тейлеген жарандар дейм, анан ошол жакта ремонт кылыш керек да.
жаңа сомдор бар бизде, баарын ушуларды да караштырыш керек да. Бирок кайсы эсептен, эмненин эсебинен? Экономисттер абалды эске алуу менен мамлекеттин казынасын үнөмдөө жакшы жышан деп билишет. Бирок келишимдик негизде билим алгандар үчүн заман талабына ылайык шарт түзүү, жаңы технологияларды сатып алуу менен сабак өтүү, же болбосо ооруканаларга керектүү жабдуу шаймандарды сатып алууну чектебеш керек деп эсептешет. Шекер Сатыбалдыева, Мээримбек Жусупбек уулу, Нью ТВ. Азыркы валюта базарындагы олку-солку кырдаал унаа базарына да таасирин тийгизүүдө. Айдоочулар доллардын баасынын кескин өсүүсүнөн улам сатуучулардын темир тулпарлардын наркынын көтөрүүсүнө нааразы болушууда. Андан сырткары коомчулукта оң ролдуу унааларды алып келүүгө уруксат берүү маселеси кайрадан курчуй баштады. Активисттер акыркы убактарда техникалык абалы начар унаалар көбөйүп, экологияга кесепетин тийгизип жатканын айтып жатышат. Азыр унаалардын баасы кандай болууда? Айдоочулардын арыз муңу туурасында кийинки материалда. Жалал Абад облусунун тургуну Кабыл Үсенов араптанын жекшемби күндөрү өтүүчү чүйдөгү эң чоң Рием авто базарына кыялындагы унаасын сатып алуу үчүн атайын келген. Бирок кардар учурда темир тулпарлардын баасы жогорку чекке жетип, валюта базарындагы кырдаалдан улам сатуучулар менен келише албай жатканын айтат. Доллар таасир этип атат. Эми азыр биз баалаша албай атабыз машиналардычы. Азыр доллар менен жазып коюптур, кайсы курс менен эсептейбиз, кандай кылып баалайбыз. Пока эми сүйлөшүп көрөбүз да хозяиндар менен. 6000-7000 долларга ылайык. Мурунку курс менен де азыркы курс билбейм кандай болуп атат. Айдоочулар арасында өзүнүн машинасын сатып, анын ордуна майда аз ичкен унаа сатып алууну көздөгөндөр да арбын. Бирок жалпысынан алганда базарда кардар аз. Алардын айтымында бензинде аз короткон автоунаалар бир нече айдан бери кымбат. Көпчүлүк кыргызстандыктар базарга келип темир тулпарлардын баасын сураганы менен алардын наркы чөнтөккө туура келбегендиктен алган киши аз. Анткени учурда өткөн жылдарга салыштырмалуу орточо эсеп менен 1,5-2 долларга чейин кымбаттап кеткен. Баларын чүрсөк, бүт эле машиналар уже не поддержанный болуп калды, бүт эле чирипчи. Ошондой маселени көтөргөнбүз да. Балалар аябай мына мисалы үчүн Honda Fit 2004-жылкы 6200, а булар максимум 2800-3000 долларга чейин 2015-жылдары алчубуз. Ошо биздин Кыргызстанга правый ачып берсе жакшы болмок. Ал эми бир нече жылдан бери машина ташып иштеген Маматбек Рыскулбеков унаалардын кескин кымбаттап кетүүсүнө, өлкөгө оң рулдуу машиналардын кирбей калгандыгы да себеп болуп жаткандыгын айтат. Анын үстүнө бензиндин баасы күн санап өсүп жатат. Эгер бензин арзан болсо, автоунаалардын дагы баасы төмөндөмөк. Айдоочулар оң рулдуу унааларды Кыргызстанда каттоого коюлган чектөөнү алып салуу керектигин айтышууда. Анткени Орусиядан келип жаткан эски туску унаалардын техникалык абалы дагы начар болуп, өз кезегинде экологияга да терс таасирин тийгизүүдө. Россиядан келген машинанын баары бүт чирик, аларды кайра жамап уже тажадык. Россиядан келген машина көбү Жигули, Nexia машиналар, алар аябай некомфортный машиналар, анан экологияда аябай зыян тийгизет да. Россияны алсак, Россиянын Владивостокунда правый регистрацияланга уруксат бар. Ошондой эле кылып бизге деген уруксат берсе жакшы болмок. Алар Япония деген машина деген жыл жаңы, экологияга зыян тийбейт. Аябай удобный, жөнөкөй элге дагы жакшы болмок. Анткени деген машинанын баасы арзандамак да. Атак эски машинаны кайра оңдоп, кайра жадап уже тажадык. Сөзүн ачыгы ошол. Белгилей кетсек, бир катар жарандардын өтүнүчү менен оң рулдуу унааларды ташып кирүүгө коюлган чекти алып салуу боюнча депутаттар тобу мыйзам долбоорун даярдап сунушташууда. Бирок жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы мындай көлүктөрдөн улам жол кырсыктары көбөйүп жаткандыгын жүйө келтирип, демилгеге макул эместигин билдирген. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров да бул сунушка каршы экендигин айтып келет. Бирок айдоочулардын басымдуусу өкмөттүн мындай чечимине макул эмес. Айтымдарында оң рулдуу машиналар менен кырсыкка кабылып жатат деген туура эмес тыянак. Чектөөнүн айынан өлкөнүн автопаркы эскирип кетти. Мен Японияны киргизиш боюнча мен да макулмун да. Потому что эски машиналар көп болуп кетти. Россиядан да чирик машиналар келип атат. Андан ары Америкадан келген машиналар да көп, бирок алар деле битый болуп келет да. Бизге Япониянын машиналары аябай чыдайт эле да. Айдаган эч кандай кыйынчылык деле жаратпайт. Мисалы мен өзүм 2 жолу айдадым иштеп. Фит айдадым, мындай эч кандай мындай кыйынчылык деле жараткан жок. Просто Россиядан алыска кармаш керек болду, анан акырын өзү мындай жолун табаза болот да.
азыр биздин деле депутаттар долбоорду жасап уже эме кылып атпайбызбы, көтөрүп камера койсак. Эң жакшы наоборот, могу ладаларга караганда, российский сборкаларга караганда, мен ойлойм, ошо японский сборка бышык болот. 2010-жылкы Жигули менен 2005-жылкы японский машина салышсаң, айырмасы асман менен жердей да. Ал комфортный, ден соолукка дагы кооптуу, коопсуздуураак мындай. Авария болсо дагы ичинде бүт нерсеси бар да, сактап кала турган адамды. Өлкөгө оң рулдуу унааларды ташып келүүгө 2015-жылы тыюу салынган. Республикада жалпысынан миллиондон ашык жеңил унаа катталган. Анын ичинен оң рулдуу автоунаа 188 миңди түзөт. Мамлекеттик каттоо кызматынын расмий маалыматы боюнча Кыргызстанда Бириккен Араб Эмираты, Дания, Нидерланды баштаган 15 өлкөдөн унаа ташып келинет. Унаа базарындагы автоунаалардын эң көп партиясын Казакстан алып кетүүдө. Айрыкча Шымкент, Алматы жана Нур Султанга ташып жатышат. Анткени бизде баалар салыштырмалуу төмөн. Тазагүл Эмилбекова, Меримбек Жусупбек уулу, Нью ТВ. Баткен облусунун аймагында очогунда күчү 4 балга жеткен жер титирөө катталды. Бул тууралуу сейсмология институтунун маалыматына таянып, өзгөчө кырдаалдар министрлиги кабарлады. Жер титирөө бүгүн эртең мененки саат 9:09 болгон. Ал Кадамжай районунун Пүлгөн, Ташкыя, Ынтымак айылдарында 4 бал, Шуран, Котурбулак, Жийделик, Кызылбулак, Кулду айылдарында жана Кызылкыя шаарында 3 балга чейин сезилген. Алдын ала маалымат боюнча жер титирөөдөн жабыркагандар жана кыйроолор жок. Март айынын 1-жумалыгында айрым жерлерге жаан кар жаашы күтүлүүдө. Кыргыз гидромет борбору айрыкча 2-3 март күндөрү туруксуз аба ырайы күтүлүп, тоолуу аймактарда -16 градуска чейин суук болорун эскертүүдө. Бирок синоптиктер айдын 2 декадасы күн жылып, кээ бир күндөрү абанын температурасы 25 градуска чейин жетерин болгоп жатышат. Жаздын алгачкы айына карата аба ырайы туурасында кийинки материалда. Кыргыз гидромет борбору 1-3 март күндөрү аба ырайы өзгөрүп, жаан жай турганын айтууда. 2 мартта көпчүлүк аймактарда жаан чачым болот. Батыш тараптан жел согуп турат. Борбор калада 2 мартта жамгыр жаашы мүмкүн, бирок абанын температурасы төмөндөбөйт. Түштүк аймактарда да аба ырайы апта ичи өзгөрүп турары айтылды. Жалал Абад менен Баткендин тоолуу аймактарында 3 күн кар жаашы күтүлүүдө. Ысык көл менен Нарында 5 мартка чейин жаан чачым күтүлбөйт. Таласта 5 мартта кар жаашы күтүлөт. Башка күндөрү өрөөндөрдө абанын температурасы 8-10 градуска чейин жетип, жылуу болору божомолдонууда. 3 мартта түнкүсүн Чүй, Ысык көл, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда, Жалал Абад облусунун тоолуу райондорунда жан-чачын күтүлөт. Талас, Ош, Баткен облустарында жан-чачын күтүлбөйт. 3 мартта күндүз жана 4 мартта жан-чачын күтүлбөйт. 5 мартта түнкүсүн Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын тоолуу райондорунда, Талас, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда жан-чачын күтүлөт. Чүй, Ысык көл облустарында жан-чачын күтүлбөйт. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги күтүлүп жаткан жаан чачынга байланыштуу кар көчкү түшүү коркунучу бар аймактарды атады. Алса Калабука, Канышкыя, Красная Горка, Акташ жолдорунда кар көчкү түшүшү мүмкүн. В горных районах Кыргызстана на 68-75. Алабука Канышкыя жолунун чапчыма ашуусунун 68-75, 89-101 чакырымдарында, Красная Горка, Акташ жолунун 1-4 чакырымдарында кар көчкү түшүү коркунучу жаралууда. Жолдор тайгак болуп мустоңот. Айдоочуларга эскертебиз, унаалардын ортосундагы 500 метр аралык кыймыл чектелиши зарыл. Кыргыз гидромет агенттигинин март айына карата аба ырайынын божомолу тууралуу маалыматына таянсак, бул айда күн жылыйт. Кээ бир күндөрү абанын температурасы 25 градуска чейин жетет. Жаан чачындын айлык көлөмү тоо этектеринде жана тоолуу райондордо нормадан арбын, өрөөндөрдө нормага жакын болушу күтүлөт. Кыргыз Республикасынын аймагында март айында күтүлгөн аба ырайы, абанын айлык орточо температурасы Чүй, Талас облустарынын дыйканчылык аймактарында нормадан 1 градуска жогору, Ош, Жалал Абад, Баткен, Ысык көл, Нарын облустарынын дыйканчылык аймактарында жана Алай, Чаткал, суу самыр өрөөндөрүндө норманын чегинде болушу күтүлөт. Жан чачындын айлык көлөмү Ош, Жалал Абад облустарынын тоо этектеринде жана тоолуу райондорунда нормадан арбын болушу күтүлүп атат. Чүй, Талас, Баткен, Ысык көл, Нарын облустарында жана Ош, Жалал Абад облустарынын өрөөндөрүндө нормага жакын болот. Алсак Чүй облусунда абанын айлык орточо температурасы климаттык нормадан 1 градуска жогору болуп, тоо этектеринде жана Кемин өрөөнүндө норманын чегинде болору айтылды. Талас облусунда ай ичинде абанын температурасы түнкүсү -2, -7ден
1-6 градуска чейин. Күндүз 7-12-ден 17-22-ге чейин өзгөрүлүп турат. Ал эми Ош, Жалал Абад аймактарында айлык орточо температура түнкүсүн -3, +2-ден 4-9-га чейин. Күндүз 9-14-төн 20-25-ге чейин өзгөрүлүп турат. Кээ бир күндөрү 1-6 градуска чейин төмөндөшү күтүлөт. Ысык көл, Нарын облустарында жаан-чачындын айлык көлөмү нормага жакын болот. Абанын температурасы -2, +3-төн +11-ге чейин өзгөрүш ыктымал. Ал эми Баткенде ай ичинде 20-25 градуска чейин жылуу болушу күтүлүүдө. Тазагүл Эмилбекова, Аскар Маратов, Нью ТВ. Бүгін Бишкектегі соода борборлорунун биринде гүл жарманкеси ачылды. Бұл иш-чара жыл сайын жаздын 1-чи күнүндө уюштурулуп, 8 март аялдардын эл аралык күнүнө чейин уланат. Жарманкеден гүлдөрдүн жүздөгөн түрлөрүн табууга болот. Баалары 100 сомдон башталып, 6000 сомго чейин. Мында кардарларга сатуучулар тарабынан гүлдү кантип өстүрүп, багуу керектиги тууралуу дагы кеңештер берилет. Жыл сайын гүл алуучулардын дагы талабы башкача болуп баратканын жарманкенин уюштуруучулар айтат. Андыктан быйыл гүлдөрдүн жаңы сорттору коюлган. Мурда мындай гүлдөрдү келип алып кетчи, азыр жаңы сорттордун баарын издеп башташты да. Элдер улам эме заман өзгөргөн сайын мода куугандай бул гүлдөрдө да улам сорттор, жаңы сорттор чыгат да. Ошо азыр элдер дагы аябай спрос эме да, кандай десем, простойлорун издебей, еще андан да сложный башка көп кездешпеген сортторун издеп жүрүшөт. Азыркы учурда бул алаказия, монстералар да аябай мода болду. Ошолор да аябай эме сорттор менен собирать этишет. Аглонемалар да аябай жакшы модада болот да. Алганда обязательно консультация алып алсын да. Анткени биздин элдер мурунку гүлдөргө көнүп калышкан да. Суу куйпай эле анан өсө берет дегенге эметип калышкан да. Булар деген баары привозной да, көп гүлдөр. Анан буларга баары бир условиясын түзүп бериш керек. Кээ бир гүл сууну көбүрөөк жакшы көрсө, кээ бир гүл сууну жакшы көрбөйт, наоборот. Кээ бир гүл күндү аябай талап кылса, кээ бир гүл наоборот көлөкөдө жакшы өсөт дегендейчи. Анан подкормкаларды бериш керек. Природада булар жерден алып көнүшкөн да, микроэлемент, витаминдер да. Булар горшокто чектелип эле үнөмдө, анан аякта түгөнөт какое-то время бүткөндөн кийин. Ошон үчүн обязательно подкормка керек буларга. Особенно гүлдөгөн гүлдөргө жакшы гүлдөп пышный цветение болуш үчүн витаминдерди обязательно бериш керек. Кыргызстандын күрөш балбандары Эрназар Ахматалиев менен Мээрим Жуманазарова дүйнөлүк күрөш биримдиги уюмунун версиясынын рейтингинде 1-чи орунга чыгышты. Жаңы рейтинг Түркиянын Стамбул шаарында февралдын соңунда өткөн Яшар Догу мелдешинин жыйынтыгынан кийин түзүлдү. Ахматалиев бул мелдеште байге албай калган, бирок буга чейинки көрсөткүчтөрүн кошуп эсептегенде 45520 упай топтоп 70 килограммга чейинки салмакта дүйнөдөгү мыкты балбан деп табылды. Ал эми Жуманазарова ушул мелдеште 68 килограммга чейинки салмакта күрөшүп, күмүш медаль уткан. Токио Олимпиадасынын коло байгесинин ээси, дүйнөнүн учурдагы чемпиону болгон спортчу жалпысынан 83600 упай топтоп дүйнөдө 1-чи орунда турат. Буга чейин ал 2-чи сапта болчу. Ушу менен берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Саламатта туруңуздар.